Улукка чакырган Ак кеме повести жаратылыш менен түздөн-түз байланышкан. Автор чыгармада баланын ар бир кыялын, Момун чалдын айткан акыл насаатын табият менен жуурулуштуруп баян кылган. Ошол эле учурда терс каармандын да жасаган жооруктары табиятка залакасын тийгизип, жаратылышка болгон мамилени ачып берген. Мисалы, Орозкулдун карагайларды кыйып сатышы, буга энеге болгон мамилеси. Чыгармада адилеттүүлүк издеген башкы каарман бала табияттын койнунан өзүнө керектүү жашоону эңсейт. Чыгармадагы бала үчүн 3 дүйнө бар. Бири өзү жашап жаткан жер дүйнөсү, экинчиси баланы кызыктырган, калгып сүзүп жүргөн булуттар, түнү ай жана жылдыздар менен арбап алган асман дүйнөсү, үчүнчүсү өзү баргысы келген, балык болуп сүзгүсү келген суу дүйнөсү. Бала табияттын шебердеп жасаган кереметинен өзүнө тааныш болгон көрүнүштөрдү менчиктеп ат коюп алган. Мисалы, эр таш, танке таш сыяктуу эч ким билбеген өзүнө гана тийишелүү болгон жаратылыштын балага ирмит болчу кооздуктары бар. Бугу эненин балдарды сактап калганынан тарта. Анда айтылган адам баласына тийишелүү табияттын талкалап жаткан аракеттери чыгармада көйгөй жараткан маселе катары сүрөттөлөт. Бугу энеге жалынып жалбарып, ал жөнүндөгү уламышта кайра-кайра айтылып берчү Момун чалдын кызы Бекейдин бактысы үчүн бугуну атып салганы бала үчүн чоң трагедия болгон. Демек, адам баласы канчалык аракет кылганы менен өзүнүн кызыкчылыгы үчүн табиятка кол сала берүүсү баяндалат. Ак кеме повестин окуган адам сөзсүз табиятка карата жасалып аткан кыянаттыкка иренжип, мындан ары аны сактоого көмөктөшүү ойлору жаралса керек деп ойлойм. Үй бүлөдө атанын ролу абдан маанилүү. Биринчиден ата-эне менен чогуу, ынтымактуу үй бүлөдө жашаган бала толук үй бүлөдө жашаган бала. Мындай бала ырыстуу бала, атанын мээримин, тарбиясын, таалимин, камкордугун көрүп чоңойгон бала бактылуу бала. Андай баланы жакшы атанын уулу экен, же атанын таалимин көрүп өскөн бала экен дешет. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында атанын орду кандай сүрөттөлөт? Албетте улуу жазуучу кыргыз менталитетине карап атанын орду бийик экенин жазат. Ошондой эле айрым чыгармаларында чындыкка жараша аялдарына моюн сунган аталарды да жазган. Эгер Айтматовдун чыгармаларындагы аталардын образына токтоло турган болсок, биздин салттык мүнөздөгү тейлгертен түптөлгөн нарк нусканы көрө алабыз. Мисалы, эрте келген турналардагы Султан Мураттын атасы ар убак баласына жаңы нерселер менен тааныштырууга аракет кылган. Үй бүлөсүнө карамдуу адам. Атасын канчалык орду бийик экенин ал согушка кеткенден кийин сезип, дайым анын амандыгын тиленет. Ак кемедеги Момун чал, ал небересин ой чабыт экенин болушун тилеп, элдик уламыштарды айтып берүү менен жан дүйнөсүн бай кылып тарбиялаганга аракет кылат. Деңиз бойлоп жорткон ала дөбөттөгү тажрыйбалуу балыкчылардын мураскери, тагыраагы жаш бала Киристин өмүрүн сактап калыш үчүн өздөрүн курмандыкка чалгандары аталык баатыр деп эсептесе болот. Саманчынын жолундагы Субанкулдун образы да ары кайраттуу, ары эмгекчил ата катары сүрөттөлөт. Өзү согушка аттанып жатса да, жеке эле үй бүлөсүн эмес, айылда эмгек этип аткан өзүнүн бригадасында камкордук кылып толгон айга кантип башкарыш керек экенин айтып табыштаганы анын көрөгөч карамдуу ата экенин көргөзүп турат. Айтор ушул сыяктуу Айтматовдун чыгармаларында атанын орду баатырлык, эмгекчилдик, камкордук коштогон маанайда жазылган. Эр жеткенде эмгегиңди баштадың, элге жакты сенин ар бир жазганың. Бир тепкичтен бир тепкичке өйдөлүп бүтеледиң ай, адарият асманың. Эй Чыңгыз, ой Чыңгыз, сансыз жандар улуулугун байкашып, суктанышты чын жүрөктөн алкашып, Кыргыз Чыңгыз, Чыңгыз